Эми биз ушул түстөрдүн өздөрү жазган ойлорду окуп кетели. Мына бир тренингтердин биринде өздөрүнө жаздырган экен, ушул тексттерден бир аз бөлүшүп кетейин. Демек, кантип кызыктырса болот ушул бул темада? Силерди кантип кызыктырса болот десе, өздөрү жазыптыр. Кызылдар жазыптыр. Бул жакта сабак окшогон күчтүү лидерлер 100 000 сом акча табышат дегенге окшогон акча жөнүндө сүйлөгөлө дептир. 5-6 жыл иштегендер бар, 500 000, 800 000 сом алып жаткандар бар. Мен сиздей күчтүү эмесмин деп ушул сөздөрдү айтат экенбиз. Кызылдарга дайым комплимент, комплимент, комплимент. Анан кийин гана вызов таштайт экенбиз. Сен мындайсың, тигиндейсиң, мындайсың. Анан моолжагың байкадым, мындай экенсиң, мындай экенсиң. Десек алар мактаганда темеле өзүн крутой сезе баштайт. Андан кийин вызов таштап койсоңуз керек болсо мен мындай кылып берем, мындай кылып берем деп анан кыла баштайт. Көктөргө мен жаман сонун проект иштеп атам. Бизде жаман сонун колдоо, сонун команда, шаңдуу адамдар, тааныштарды көбөйтөбүз, көңүл ачып кетесиң. Жаңы тааныштар, жаңы мүмкүнчүлүктөр, сонун, супер, круто болот деп айтат экенбиз. Анан бирге круизге барып келебиз, Ысык көлгө барып келебиз, Балини көрүп келебиз. Ушул жылы мисалы үчүн биздин золотой директорлор Доминиканын күнүн көрүп келишти деп айтат экенбиз. Бизде Турсун деген бир эже бар эле, госрегистрде бухгалтер болуп иштеген. Ошонун окуясын айтып берип койсоңуз болот. Көп жыл бою бухгалтер болгончо келген адамдарды кызыктырып продукцияга кызыктырып каттап коет эле. Ошентип иштеп отуруп адамдарды каттай берди. Анан клиент болуп келгендерди ошол ишканага, госрегистрге тааныштар аркылуу ишин бүтүргөнү келгендер менен таанышып номерлерин алып эле, аларды каттап эле ушинтип отуруп директор болуп алды дагы. Чет-элге барып келди. Анан лягушка путешественница деген наам алды. Эң көп шаарларга кыдырып барып келген директорлордун бири болуп калды. Азыр госрегистрден тажап уже иштеген, эми бухгалтер болуп иштеген дагы, бухгалтердин иши жакпайт эле ал. Веселый, сабышкан, шаңдуу эже эле да. Андай иштер туура келбейт, фабилик аябай туура келет. Анан ошентип иштеп отуруп, азыр госрегистрде полный ишин таштап, азыр өзүнүн офисин ачып алган. Жаман шаңдуу эже, жыргап адамдар менен сүйлөшүп, тынбай жаңы адамдар катталып турат дейм. Ошолор менен таанышып, сүйлөшүп иштеп атат. Деп ошонун окуясын айтып берсең болот. Ийгилик окуялар дегенде ошонун окуясы бар. Турсун эжени тааныйсыз. Ошондо көрсөңүз. Колду көтөрөбүз, айтабыз. Кызылдарды биз карьера, чоң акча жөнүндө кызыктырат экенбиз. Анан комплимент, 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 вызов айтат экенбиз. Жаттап калабыз. Комплимент, комплимент, комплимент плюс вызов. Жакшы, эми көктөр жөнүндө менен кошо айтабыз. Көктөр жаңы тааныштар, жаңы адамдар, жаңы саякаттар, жаңы мүмкүнчүлүктөр, сонун шоулар, шаңдуу адамдар, шаңдуу команда. Ушул жөнүндө айтат экенбиз. Демек, тусовка, жаңы компания, жаңы тааныштар, жаңы мүмкүнчүлүктөр, круто, супер дегенди колдонобуз. Жаңы чет өлкөгө баруулар, семинарлар, саякаттар. Эми сарылар өздөрү жөнүндө эмне да айтып атышат, Акча, маркетинг план, продукция чет өлкөгө саякат анча кызыктыра бербейт. Сен чет өлкөгө саякат түшүп калса, ал ойлойт, эми балам кимге таштайм, ким карайт, андай мындай деп ойлой баштайт, мына сарылар ушундай. Чоң максатка кичине кадамдар менен жетүү. Акырындык менен команда менен иштеп отуруп, команда менен иштеш оңой, кыйналбай иштөө деген сөздү айтат экенбиз. Менин автомду жакындарым көрсө сүйүнүшөт. Жөнөкөй ишти жасап отуруп, финансылык абалды жакшыртуу, жөнөкөй иш дейт айтат экенбиз. Акырындык менен кыйналбай иштөө. Азыр тим более онлайн болуп калды, интернеттен кыйналбай иштөө. Өзүңүздүн наставнигиңиз болот. Бул бизнес юбилейлик бизнес, юбилейни сактап калат. Юбилейиңиз менен бирге ушул бизнести кылсаңыз болот. Анан көпчүлүк канчалаган адамдар ушул бизнесте сабактарга катышып отуруп, семинарларга катышып отуруп, психологияны түшүнүп калышат. Жубайлары менен же күйөөлөрү менен жакшы мамиледе болушат. Анан урушпастан жашоого жардам беребиз деп ушуларды айтат экенбиз. Кыйналбастан акча тапса болот. Ушул жөнүндө айтат экенбиз. Жашылдар жөн гана видео жөнөтөт экенбиз, китеп материалдарды беребиз, көп маалымат берет экенбиз, мүмкүн болушунча. Өзү көрөт, өзүнүз мотивация алат, сиз мотивация кыла албайсыз. Продукциянын курамын изилдеп айтыш керек. Же бул бизнести изилдеп айтып бериш керек болуп атат. Сени эксперт катары мага караганда жакшы түшүнөсүң, ошон үчүн сенин кеңешиң керек, пикириң керек деп айтат экенбиз. Сенден башкасы муну окуп түшүнүүгө күчү жетпейт деп айтат экенбиз. Ийгиликке жетүү үчүн түшүнүктүү инструкциялар бар. Ар бир кадамыңды айтып турчу. Ушуларды жасай берсең эле ийгиликке жетесиң. Бүт кадамдарды жасап койгон, сага окшогон жашыл Мирлан Батырханов дап даяр кылып, түшүнүктүү инструкциялар менен ар бир кадамыңды түшүнүктүү кылып, жасап видеолорду дап даяр кылып койгон. Ушуларды көрүп эле кыла берсең, сөзсүз ийгиликке жете аласың. Анан сөзсүз күчтүү эксперттерден боло аласың. Бул иштин профессионалы болуп, профессионалдуу акчалар таап, профессионалдуу семинарга катышып, профессионалдуу чет өлкөгө саякаттарга катышып, саякат плюс семинар деген бизде ушундай белектер болуп турат компания тарабынан, ошолорду алып турсаң болот деп айтат экенбиз. Демек, колду көтөрөбүз, айтабыз. Сарылар жөнөкөй кыйналбай иштөө, команда менен бирге иштөө, акырындык менен иштеп отуруп ийгиликке жетүү. Акырындык менен иштеп финансылык абалды жакшыртуу.
деп айтат экенбиз. Үй бүлөлүк бизнес. Кайталайбыз. Оңой кыйналбай иштөө, команда менен иштеп ийгиликке жетүү. Жөнөкөй ишти жасап отуруп финансылык абалды жакшыртуу. Дейткенбиз, үй бүлөлүк бизнес. Кыйналбастан акча табуу. Кыйналбастан иштеп акча табуу. Дейткенбиз. Жашылдарга түшүнүктүү инструкциялар бар, ар бир кадамыңды айтып турчу. Ошолорду үйрөнүп өздөштүрүп алсаң эле, ар бир кадамыңды так ошол видеодо айтылгандай жасап отуруп, сөз ийгиликке жетсе болот. Анан башкаларды үйрөтүп, сен дагы күчтүү эксперт болсоң болот. Семинар плюс саякат дегендер болот. Сонун семинарлар, сабактарга жол ачылат сенде. Дейткенбиз. Түстөр лидер катары кандай болот экен көрүп кетели. Ким кандай лидер болот экен көрүп кетели. Демек, сарылар, жашылдар булар сери кардинал, көмүскөй лидер болот экен. Билинип көрүнүп көрүнбөстөн өзүнүн ишин жасагысы келет булар. Сарылар өтө жумшак лидер болот, курица на сетка болот. Кызылдар болсо, алар сарылар эгерде кызылдын тилин жакшылап түшүнүп албаса кетип калат. Бизнесте себеби зеригип кетет. Акырындык менен иштеп мен алуу дейт да. Кызылдар тез-тез жеткиси келет. Тарс кылгысы келет бизнесине. Ошол себептен сарылар жумшак болуп аларды жоготуп алышы мүмкүн. Ошол себептен кызылдар менен иштешти үйрөнүш керек экен сарылар. Жашылдардын командасында көктөр көп кармала албайт. Анткени жашылдар көп маалымат берет, көктөр зеригип кетет, уктап калган болот, Жана ушунун баарын кантип өздөштүрөм деп чочуп кетет. Анан эсиңизде болсо көктөр дароо түшүнө бербейт дегенбиз, Ошол себептен аларга кичине-кичинеден гана маалымат бериш керек экен. Чымчып маалымат берет экенбиз да. Кызылдар башка кызылдарды жок кылып беришет, сарылар качып кетет чыдабай кызылдардан. Ошон үчүн кызылдарга биз жардам бериш керек экен, башында өздөштүрүп алганга. Эгерде биз ошол кызылдын күчтүү өнүгө элегин байкасак да, эгерде ал кызылдар сарылар менен да баары менен тил табышты үйрөнүп алган болсо, албетте анда опыты, тажрыйбасы бар болсо жетекчи катары, анда албетте ал качырып бербейт. Сарылар коркуп качып кетпеш үчүн биз сарылар менен, ошонун командасында сарылар менен сүйлөшүп турган аракет кылат экенбиз көбүрөөк. Кызылдар баарын тизет, чоң структураларды курат. Жашылдардын командасында сөзсүз сабактар өтүлүп турат. Жашылдардын командасы дайым профессионал болот, өз ишин жакшы билген, продукцияны жакшы билген адамдар болот экен. Кызылдардын сабактары тез эле бүтүп калат, мотивация берет, маркетинг планды түшүндүрүп берип, жатабызго ушул обучениеде дегендей мамиле болот сабактарга. Ошол себептен кызылдарга биз сабактарды көбөйтүүгө жана анын группасын сабактарга көбүрөөк чакырууга аракет кылышыбыз керек экен. Көктөрдүн командасы тез эле чачылып жок болуп кете бериши мүмкүн, анткени алар тез адам жаздырат, бирок алар менен иштешкенде чыдамы жетпейт. Эмоция өтө көп, маалымат, чыныгы маалымат аз. Анан жашылдар алардын командасында болсо эч нерсени түшүнбөй калат, Анын тилин түшүнүү жашылдарга өтө кыйын. Кызылдар дагы түшүнбөй калышы мүмкүн, конкреттүү сөз айтпайт көктөр, Көктөр чымчып айтат. Ал эми кызылдардын сөздөрү сарылар үчүн катуу тиет. Мисалы үчүн жашылдар жакшы эле түшүнөт кызылдарды. Кызылдар менен жашылдар өзү жакшы шерик болот бири-биринечи. Көктөр менен кызылдар жакшы шерик болот, өзгөчө маркалерди уюштуруу жагынан жакшы шерик болот. Сарылар менен кызылдарга шерик болуу кыйын, сарылар өзүн жоготуп кыйналып калышы мүмкүн. Бирок бири-бирине көнүп калгандан кийин сарылар кызылдарга сонун жардам берип, кызылдарды дагы да өстүрө алат. Сарылардын командасында бизнестен кеткендер почти жок. Тынбай чай питие командалар менен жолугушуп турат, командасы бирок кичинекей болуп кала берет. Эгерде кызылдар, жашылдар ушул команданы көктөр тезирээк чоңойтконуна жардам бербесе. Ошол себептен сарыларды биз көбүрөөк кызылдарга керектүү жөндөмдөргө үйрөтүүгө аракет кылыш керек экен, эгерде командасы көптөн бери өспөй атса. Бирок акырындык менен. Мына менин командамда мына Дария сары менен көккө окшоп атат. Мына командасы чындап эле көбүнчө мына сарылардын командасына окшош эле. Биримдүү, ынтымактуу, салонда да ошол ынтымактуу, мамилеге жакын болуп кетишет. Анан кийин келечекте Дария деп Дарияга тарына баштайт. Ошол командасындагы адамдар. Ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек? Ушундай болбош үчүн кызылдардын техникасын колдонуп, жашылдардын системасын колдонуп, командада дисциплина пайда кылыш керек болот. Какой-то дисциплина, кандай бир тартип, кандай бир иерархия пайда кылыш керек болот. Эмесе өтө жакын болуп, мойнуна отуруп алат. Сарылардын мойнуна командасы отуруп алат. Бирок баарыбыз биргеликте күчтүүбүз. Ошол себептен жашылдарга, сарыларга, бизден башка түзүктөргө дагы ушул проблемаларын чечүүгө жардам берип турушубуз керек экен. Ошондо гана биздин бизнесибиз дүркүрөп, өнүгүп өсө баштайт. Ар кандай түз, ар кандай лидер болот деп атабыз. Демек, кызылдар жесткий лидер, көбүрөөк менеджер, азыраак лидер, көбүрөөк менеджер, көбүрөөк жетекчи да, мындай айтканда. Авторитардык лидер, мен айтканымдай болот дегендей лидер. Мен сага айттым, кыла бер, болот да, мен сага айтып атпайм, кыла бербейсиңби деген нерсе болот. Директивдүү стиль, баардыгын так военный ошо башкарат, так айтып берет. Булар көбүнчө астыдагы көрүнүп жүргөн лидерлер. Анан акырындык менен артка өтө баштайт, эгерде түшүнүп өзүнүн иштесе. Жанагы лидерлик стилдери дегенде видеону көрүп түшүнүп алса, акырындык менен артка да өтө баштайт. Бирок көпчүлүк учурда булар астыда. Эсиңизде болсун, кызылдар менен көктөр дайым яркий да, алдыга
мен деп чыга калгандар, жашлар менен сарылар мен деп дароо чыга бербейт. Сарылар жумшак лидерлер, курица на сетка. Мына эл арасында жүрөт булар, же жетелеп бирден жетелеп ар бирин алып келет, же болбосо курица на сетка болуп жанында элдин арасында жүрөт. Наставник стилиндеги лидер. Эсиңизде болсо, лидерлик стилдери дегенде өткөнбүз булардын баарын. Директивдүү стиль, дана айтып ар бир кадамды башкарып турат. Наставник стиль ар бир кадамды айтпайт, суроо берет, анан суроодун жардамы менен туура эмес болсо гана айтат, жол көрсөтөт. Туура болсо, подбадривать этип, мактап, сен күчтүүсүң деп өзүнө ишендирип жөнөтөт. Мына сарылар ошого күчтүү. Булар көрүнбөгөн лидер, булар тренерлер ошо. Мына боксерлордун тренерлери бар, көрүнбөстөн ишти жасап ошол боксерду күчтүү кылып чыгат. А боксер мисалы үчүн айталы көктүн же кызылдын ролунда дейли, мен деп чыгат. Жашылдар, булар консультанттар көбүнчө, консультант лидер. Үйрөтүп отуруп, кеңеш берип отуруп өстүрөт экен, жанында жүрүп жабышып жүрө бербейт экен, сары кошуп, сары жабышып жүрөт, ошо элдин арасында кирип кетет ал. Коуч лидер, жашылдар, коуч лидер деген суроолорду берип, ошону үйрөтүп, эксперт катары өстүрүүгө жардам берет экен. Булар эксперт лидерлер экен да. Ореол лидер болсо, эсиңизде болсо, биз видеолордун биринде көргөндүрсүз, лидерликтин 3 түрү бар деп айтылат. Тармактык маркетингде курица на сетка, адамдарды эч жакка чыгарбай, комфорттон чыгарбай, ошо комфортто кармап отуруп үйрөтө чоңойтот. Мисалы үчүн тоок жөжөлөрүн чоңойткондой, тынбай бекитип турат да, тоок, тынбай коргоп турат. Мына сарылар ушундай лидер болот экен. Ал эми жашлар ореол лидер деп коет. Ореол өзүнүн баласын балапанды үйрөткөндө ал ошентип кетенчиктеп жүрө бербейт экен. Тикенектерди коюп коет экен, тикенектен кийин барып жумшак нерселердин баарын алып чыгат экен да, ал тикененден качып түшө баштайт экен, анан эки жакка баса баштайт экен. Анан акырдык менен аны тумшугу менен алып туруп асманга көтөрүп ыргытып бергенде корккондон биринчи уча албай калат экен. Экинчи жолу ырытканда канатын каккылай баштайт. Үчүнчү жолу ырытканда канатын каккылап абаны сезе баштайт. 4-5 жолу ырытканда анан уча баштайт. Мына жашылдар ушунун баарын жасай алат экен. Өз алдынча кылууга булар өзүнчө күчтүү лидер экен да, өз алдынча кылып өстүрүүгө. Анан булар күчтүү стратег. Майда ишти жасап жүрө бербейт, эртеңки күндө чоң ишти жасайт. Жана булар күчтүү системчик. Мына системаларды курган адамдар жашылдар экен да. Баарына саатка окшотуп иштетип, саат механизми кандай чөткү иштесе, системада точно ошондой чөткү иштей турган кылып куруп чыгат экен. Ошол себептен биздин командада жашылдар болсо да бул сонун экен.